ошол Айманбет чоң атабызды ошол кулак деп анан ошол Сибирге түрмөгө айдаган экен. 1935-жылы кетип, 1945-жылы келген экен да, 10 жыл түрмөдө отуруп келген экен. Ошондо айткан экен чоң апабыз, мени ушул Тастаркондон эле алып келди. Ушу Тастаркондун касиети күчтүү болот экен. Ушундай өзү да ошо элге мындай жарды немелерге жардам берген ушундай конокчу киши болгон экен да. Ошондо мени Тастаркондон алып келди. Небир адамдар ачка өлүп калды деп айтыптыр да. Ошондо айткан экен, жаныбардын чоңу балык болот турбайбы, биз баягы төбөдөн башканы көрбөзөт деп ошондо айткан экен да, жаныбардын чоңу балык болот экен деп. Адам кыйынчылыктар тартып келген экен да. Ошондо бабабыздын канча зайыбы болгон, анан ошол ким тараган билесизби? Ошол Айманбет чоң атабыздын ошол үч баласы, Айманбет чоң атабыздын 2 баласы болгон. Ошол менин атам Урбаш, анан Закул атабыз. Ошол биринчи зайыбынан Карабыз деген экен, ошол биздин чоң апабыз экен. Ошондон тараган ошол Урбаш деген анан Акматбек чоң аталарыбыз болгон. Анан экинчи зайыбы Саратай энем болгон. Саратай эне менен ошол Закул акем, анан кийин Бүкөш апам, Манаш апче, Макен апче, Бакатай апче деп 4 кыз болгон да, 4 кыз бир бала болгон экинчи зайыбы. Рахмат, ден соолуктуу болуңуз, ишиңизде ийгилик болсун. Алтындай болгон убактыңызды бергениңиз үчүн ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Сизге